Кыргызстанда коронавирустун айынан абалы өтө оорлоп кеткен бейтаптар көбөйүүдө. Расмий маалыматка караганда, ооруканада жаткан 2948 бейтаптын арасынан 64-үнүн гана абалы канааттандырарлык. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оорлукта оор жана өтө оор деп баалап жатышат. 24-ноябрга карата расмий маалыматка караганда, бейтаптардын 4,9% өтө оор абалда. Алардын жалпы саны 147 адам. Бир аптан мурда абалы өтө оорлордун саны 113 болчу. 800 бейтаптын абалы оор, алар COVID-19 боюнча ооруканада жаткандардын 27%-ын түзүүдө. Мындан тышкары 1937 бейтаптын абалын дарыгерлер орточо оорлукта деп мүнөздөп жатышат. Алар ооруканада жаткандардын 66%-на барабар. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул оору жуккандардын жалпы саны 70 миңден ашты. Алардын 1241-и көз жумду. Тоң районундагы Карасаев айылынын чоң жолу толкун калыбына келген. Жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздыкты жараткан жол маселеси үчүн айыл тургундары жыл сайын кайрылуу жасап айтып келет. Бирок андан эч кандай тыянак чыкпай келерин тургундар жамааттык медианын жергиликтүү журналисттерине билдирген. Оңолбогондон кийин мына көптөгөн кыйынчылыктарды тартып, ушакта жашаган жашоочулар машинелери талкаланып, больницаларга андай-мындайга срочный алып бара турган убактарда дөңгөлөктөрү чыгып кетип, канчалаган кырсыктарга дуушар болдук. Ушул жолдун кесепетинен. Жол көйгөйү 1991 жылдан бери келе жатат. Бул жолду куруп баштайбыз деп аябай катуу киришишкен. Андан кийин Советтер Союзунун чачырашы менен баары токтоп калган. Ошондон бери бул жол жылына 2 километр чойлоп отуруп, баш аягы 10 километрден ашты. Жолдун кырсыктары азыркы учурда көп болуп жатат деген даттанууларын айыл тургундары билдирген. Жол чарба департаментинин Ысык көл аймактык бөлүмүнүн башчысы Кудайкул Күчүков жол оңдоо иштери тынымсыз эле жүргүзүлүп жатканын жана пандемияга байланыштуу бөлүнгөн каражаттар толук берилбей калганын билдирди. Жалпы бөлүнгөн 1 миллиард 900 миллион сомдун 1,5 миллиарды берилбей калды. Ошондо 480 миллион сом облуска калды. Бул эч нерсеге жетпейт, дейт Кудайкул Күчүков. Ат башы району көмүр алууга кезексиз киргизилүүдө. Ат башы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан кара кече көмүргенине кезексиз көмүр алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми райондун ар бир айылынан көмүр тарткан унаалар барууда. Бул тууралуу жеринен жамааттык медианын Ат башыдагы журналисти билдирди. Буга чейин кара кечеге район жетекчилиги бир нече ирет барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү менен кезек кеч жетип, кыйынчылыктар жаралып келген. Улуттук энергия холдинг кышкы сезонго даяр экенин кабарлады. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубеков бардык энергетикалык компаниялар пландык оңдоп түзөө иштерин аяктап, жылытуу мезгилине толугу менен даяр болгонун маалымдады. Бул тууралуу Козубеков президенттин милдетин аткарып жаткан парламент спикери Талант Мамытов менен 23 ноябрда жолуккан учурда билдирди. Козубеков энергетика тармагындагы бардык компаниялардын күз-кыш мезгилине даярдыгы жөнүндө маалымат берди. Мамытов калкка электр жарыгын үзгүлтүүсүз берүү зарылдыгын белгиледи. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубековдун маалыматында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 23 ноябрга карата 14,1 миллиард куб метрди түздү. Быйыл анда бир жыл мурдагыга караганда суу 2,4 миллиард куб метрга аз топтолду. 24 ноябрда Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркектер жана аялдар арасында Кыргызстандын бокс боюнча чемпионаты башталат. 24-27 ноябрь күндөрү алдын ала беттештер, чейрек финал, жарым финал өтөт. Финалдык беттеш 28 ноябрда болот. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги маалымдады. Чемпионаттын максаты жаңы Олимпиада оюндарына улуттук курама командаларды түзүү, республиканын аймактарында боксту өнүктүрүү жана жаштар арасында бул спорттун түрүн жайылтуу болуп саналат. Мелдеш эл аралык бокс ассоциациясынын эрежесине ылайык эркектер арасында 10, аялдар арасында 5 салмактык категорияда өткөрүлөт. Жамааттык медиа Кыргызстандагы акыркы окуяларды бейтарап чагылдыруусун улантат. Биздин каналга катталып билдирүү калтырыңыз.